Бисмиллахир-рахманир-рахим. Намаз окуп жатып бир жер канаса жана аны намаз окуп бүтүп көрсө намазды кайра окуш керек болобу? Жана кан агып кетпесе даарат бузулбайбы? Ушул тууралуу кененирээк айтып бериңизчи. Кан бир точкадай жерде чыкса кандай болот? Жана тилинген жерден канаса кандай болот? Мындай туугандар, өзү денеден кан чыкса даарат бузулат. Эми кеп мындай да, кан көрүндүбү же актыбы? Кан чыгуу эки жакка бөлүнөт. Эгерде мындай эле кан сыйрылып кетип эле көрүнүп турат, бирок аккан жок, буда даарат сынбайт. Намаз окуганыңыздан кийин деле эгерде ушундай болуп калса, сынбайт. А эгерде бул чыгып туруп жылган болсо ордунан, кан чыгып жылган болсо ордунан, анда даарат сынат. Кээде мындай точка болуп калат, ошол жерден туруп калат, катып калат, сынбайт. Бирок эгерде сиз мына менен кылсаңыз, бияка чыктыбы кан, анда сынат. Себеп өттү, жылды деген сөз да. Намазыңызда дагы ошондой. Эгерде намаздан кийин сиз ошону көрүп калдыңызбы, караңыз, бир жерге тийгенби, тийген эмеспи? Болбосо таратты жаңылап кайталап аласыз. Багымдат намазы кандай учурда каза болот? Насаат медиадагы күндүн чыгуусуна чейин убакыт окуса болот. Намаз убактысы күн чыкканда каза болот. Күн чыкты, каза болду. Багымдат окуй албайсыз, болду. Күн батып атканда шарияттын буйругу окуп кал, ошо күндүн асырын оку дейт да. Ал каза болбойт, ада болот. Багымдат менен шамдыкын айырмасы ушундай. Күн батып атат, жарымы батып калган, жарымы бата элек да, асырды окусаңыз болот да. Башка намазды, казаны да окусаңыз болбойт, башка казаларды окусаңыз да болбойт. Бир гана намазды окусаңыз болот, ошол күндүн асырын гана окусаңыз болот. Намаз кайсы учурда каза болот? Бул деле ушул. Шам намазына канча убакыт калганда каза болот? Жана башка намаздардын каза болосун. Башка намаздар мында пешиндин намазы өтүп кетет да. Асырдын убактысы кирди, пешиндики каза болот. Шамдын убактысы өтүп кетти, куптандык кирди, каза болот. Куптандыкы таң атканга чейин окуса болот. Куптандын намазын таңкы азанга чейин. Эгерде убагында айта турган болсо, таң атканга чейин окуса болот да, ошого чейин ада болот. Таң азан айтылып калды, бул каза болуп калат. Сүннөт орозо кармаганда оозду багымдат намазына канча саат калганда бекиткен туура болот? Караңыз, убактысы бүгүнкү күндө канчада болуп атат? Бир 6га чейин бекитсеңиз болот го деп. Эми ар жерде ар кандай, ар убакта ар кандай алмашып турат, жер дагы алмашып турат. Мисалы, Чолпон ата менен Лейлектин ортосунда айырма чоң. Азыр биздин бардыгыңыздар угуп атасыңар, бирок Бишкектин сааты бөлөк. 15-20 мүнөткө чейин айырма болуп калат. Ошон үчүн сиздер мынакей муфтияттын немеси бар, сайты, ошол жактан карагыла, Насаат медиянкы бар, ошодон карап эме кыла бересиз да. Орозого ниет кыла бересиз. Намазды чоң атам үйрөткөн эле, ага дагы сооп жетип турабы? Жетип турат. Көз жумганына 1 жыл болду. Дуа кылып коюңуз жамаат менен. Алла таала рахматын алсын, жайын жаннаттан кылсын. Жунуп болуп көпкө жүрсө, мисалы 6-7 саат жүрүп, анан жуунса, зыяны тийбейби дейт. Тиет таксырлар. Жунуп болгондон кийин адам ошо гусул важип болуп калганда эртерээк жуунуш керек. Көпкө жүрүп калса, унутчак болуп калат дедиңиз эле. Аны кайра ордуна келтирсе болобу? Тоба менен келтирсе болот. Кудайга шүкүр 5 убакыт намаз окуйм дейт. Тоба менен келтирсе болот. Кантип жакшы мүнөздүү боло алам? Ниет кылыш керек, дуа кылыш керек, даават кылыш керек. Учуру келип калат, ошол учурда азыраак сүйлөп, көбүрөөк амал кылыш керек болот. Жакшы мүнөз. Ана мына китептерде алхамдулилlah жакшы мүнөздүн фазилеттери бар да, пайдалары бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтканда, жакшы мүнөз аркылуу күндүзү орозо тутуп, түнү бою уктабай ибадат кылган адамдын сообуна жогору сооп табат да бул. Андан бийик даражага жетет деген. Андан бийик даражага жетет. Мүнөзү жакшы болсочу. Кандай кичпейилдик мынакей кандай деген мүнөз. Кечиримдүүлүк кандай деген мүнөз. Шүгүрчүлүк кандай деген жакшы мүнөз. Кантип напсыбызды жеңип жана тарбияласак болот. Bundan da mınaki azırkı aytатабыз şu dualarda. Кичине напсыга каршы иш кылыш керек, аз-маз.
Апсini бир аз тартып жетип жеткизбей жүргөн ошо жакшыраак да. Таптакыр кой берип койгон болбойт. Кээ бир учурда туугандар нафске каршылыкты өзүбүз тандашыбыз керек. Нафс каалабайт, ошону тандаш керек да. Жумшак жерге отурганда, жумшак жерге жатканды каалап атат, кичине катыгыраак жерди тандап коем. Ажаткананы жууганды каалабай атат да, кичине ажаткананы жуудуруп коем. Бирөөгө кичине жардам бергенди каалабай атат, эптеп аз болсо дагы акча чыгарып садака берем да. Ошондой эле жалкоолуктан кантип арылсак болот? Ошо азыркындай эле. Сыңызга береке берсин. Хазрет Муфти Такый Усмани тууралуу айтып бериңизчи. Алла разы болсун. Эми көпчүлүгү деле билбесе керек, ол киши менен анча-мынча сураган киши билсе керек. Азыр бүгүнкү күндө алхамдулилля ааламда чоң аалымдардын, алламалардын катарында Пакистанда ошол Муфти Такый Усмани деген бар. Муфти аты Такый, шейх Такый Усмани деп. Ошо киши алхамдулилля эми сапарда да бирге болдук, сабагында да болдук, китептерин да окуйбуз. Бул кишини машалла бир бүгүнкү күнү бир 80ге жакын болуп калды өмүрүчү. Ошондо да 70тен өткөн, ошо 70-80-дин ортосунда. Бүгүнкү күндө мына бүткүл дүйнө боюнча ислам банк, ислам мамилеси, соода сатык боюнча эми ошол дүйнөдө бир 3 болсо ошонун бирөөсү болсо керек да. Ушундай чоң машалла мээнет кылган аалымдын бири. Бир жолу өзүнөн уктум мен, өзүнөн укканды бир окуясын айтып берейин. 16 жашында дейт. Ошол Ахли Кур'ан деген бир фирка чыккан. Фитна. Ахли Кур'ан. Караниттер. Караниттер дегени Ахли Кур'ан деп коет, аларды бизге Кур'ан гана жетиштүү, хадистин кереги жок, фикхтин кереги жок деп четке кагышат да. Булар адашкандар. Кур'анда Алла Таала айткан, мынакей Кур'анда бар нерсени ачык баян кылганбыз, туура ачык баян кылганбыз деп, бирок Кур'анда айтып атпайбы, пайгамбарыбыздын бергенин алгыла деп. Ал жерге көз жетпей калган да булар. Пайгамбарыбыз эмнеден берсе, "Ва атакум расулу фахудуху, ва нахакум анху фантаху." Эмне нерсени пайгамбар берсе аны алгыла, эмнеден тыйса тыйылгыла деп. Ага эми адашкандар ар доордо заманда болуп келген. Кыскасы айтканда, ошолордун китеби чыгат экен. Ошодан бир канча бир 50 жыл мурдагы окуя да. Анан ошо китепке атасы Пакистанда муфти азам болгон. Өтө чоң алым болгон, муфти Шафи деп. Мына Маарифул Кур'ан деген тафсирди жазган, ошонун баягы китептерин окуп берип жүрбөйбүзбү? Анан ошо атасы айтыптыр, балам дептир, мынаны китепти оку дагы ушуга далил менен кайтаруу жаз дептир да. Раддия деп коет бизде. Жооп жаз деген кайтаруу. Эми медресени жакын бүткөнбүз дейт. Арабча, фарсча, күчө туткан доорубуз дейт. Хак деген акыйкатты орнотуш керек, батылдын баарын жок кылыш керек деген девиздебиз дейт. Китепти жаздым дейт, эми окумуш элем, өзүмө окумуш болду дейт да. Атамдын убактысы жок эле дейт. Өзүнүн атасынын убактысы жок. Үйүнөн мечитке келгенге ушул убакыт бар экен да, жөө басып келет экен да. Үйүн да көргөм, мечитти да көргөм. Аралыгында канча десем бир 100 метр дейди аралыкчы. Ошол эле убактысы бар экен да. Бүткөндөн кийин күн сайын кечинде атасы үйүнөн чыгат, бул да чыгат да жазган окуп бериш керек да. Мечитке киргенге чейин окуп берет экен. Башка убакыт жок да. Мечитке кирди, эми болду. Зикир, намаз, дуа болуп кетет да. Мечиттен чыккандан кийин үйүнө жеткенге чейин окуп берет экен, болду. Үйүнө ал апасы менен кирип, булар башка бөлмөдө да. Түшүндүңүздарбы? Башка убакыт жок. Мына бизде эмес, апке кымызды бер жака. Отуруп берип, Жок. Аллаху акбар. Ушинтип бардыгын ушинтип өткөрүп бердим дейт. Өткөрүп бергенден кийин анан күндөрдүн биринде балам дептир. Китебиңди уктум дептир. Эми китебиң эгерде жазылганы боюнчачы бирөө мактасын, укмуш дей турган болсо ошого жарайт дептир. Ошого жарайт. Бирок биринчи башынан мен сага эскертейин дептир. Сен башында эле бисмилла дегениңде ошол караниттерди өзүңө душман кылыпсың дагы, эми чык согушка деп атыпсың да. Дегилер талкалапчы.
Сенин китеп жазганда ушундай жаз дептир. Ага боорукерлигиң, райымдуулугуң ашып турганы сезсин тиги. Өзүнүн катасын ынанып, да, ушул жерде кемчилик кеткен экен деп, тоба кылып туура жолго келе тургандай кылып жазгын дептир. Аны талкалап, дозокко киргизип, нары жак до конца эме кылдыр. Караңыз. Демек, мына китеп жазгандарга дагы баарына эле бизге ушундай чоң жолдом экен да. Эгерде бир адам туура эмес кылса, китеп жазса же туура эмес сүйлөсө, аны ушундай бир уялтып кое турган, өзүнүн ката кемчилдигин мойнуна алып, тоба кылып туура жолго келе тургандай кылып мамиле кылып жазыш керек экен да, кыскасы. Бул бир. Экинчиси сурап туруп атасы баласынан, сен ушу айткандын ар бирин далилдеп бере аласыңбы дептир мындай. Балам дептир, экинчи сага насаатым, китеп жазганыңда ар бир сүйлөмдү сотто өткөрүп аткандай кылып жазгын дептир. Сотко барганда сен өзүңдүкүн далилдейсиң го. Ошондой деңгээлде дедим. Ошондо ана кисен себептери мына жерде ар бирин сен эме кыла албайсың деп. Кыскасы айтканда, машалла, бул кишинин ушундай өзүнөн окуя. Да бир жерде барып калдык да. Экинчи бир окуясын айтып берейин, анан кийин суроолорго өтөйүн. Экинчи окуя мындай болду. Бул киши Кур'ан-ы Каримдин бир аятын баян кылды. Аябай көп аалымдар бар эле. Анан аятты ошол жерде баян кылып мындай деди. Хатм Бухари деп коет, Бухари шариф бүтүп аткан учур болчу. Автабад деген бир жерде болчу. Чоң шаарда. Келип анан Кур'анда Алла Таала Муса пайгамбар жана Харун пайгамбар экөөнө буйрук берген. Ва кула лаху каулан лайина лааллаху ятадаккару ау яхша деген аят бар да. Эй Муса пайгамбар, Харун пайгамбар. Эки пайгамбарды Фираунга жиберип атат Алла Таала. Фираун өзүн Кудай деп жар салган да. Өзүн Кудаймын депчи. Ошого айтып атат, баргыла дагы экөөң ага жумшак сөз сүйлөгүлө дейт. Лаалла деген араб тилдеги сөз мүмкүн деген сөз да. Мүмкүн ал насаат кабыл алып калар дейт. Же коркуп жаман иштеринен кайтаар деген максатта. Эми бул жерде суроо туулат да. Фираун Алланын илиминде ал кафир. Ал иман келтирбейт ал. Насаат кабыл албайт. Эмне үчүн Алла Таала мүмкүн деп айтып атат? Суроо түшүндүңүздөрбү? Алла Таала Фираунга Муса пайгамбар менен Харун пайгамбарды жиберип атат, экөөңөр баргыла, жумшак сүйлөгүлө, мүмкүн насаат кабыл алар деп. Эми Алла билет, ал кабыл албайт. Алланын илиминде ал кафир, имансыз өлөт, сууга чөгүп өлөт ошо бойдон. Кыямат күнгө чейин анын денесин сактап коет Алла Таала, кийинкилер муундарга үлгү болсун деп. Бу дүйнөдө эле дозок, жер албаган, кабыл кылбаган. Кыскасы айтканда, ошого жумшак айткыла, мүмкүн кабыл алар деп атат да. А бирок Алланын илиминде бул кабыл алуусу мүмкүн эмес, түшүнүктүүбү? Эмне үчүн ушу лаалла деген сөздү иштетти деп айтып атпайбы? Мүмкүн дегенде. Ушуга өзү жооп берип айтат, мындай дейт. Алла Таала пайгамбарларды тарбия кылганда үмүтсүздүккө тарбия кылбайт да дейт. Түшүнүктүүбү? Себеп бул пайгамбарлар экөө тең даават бере тургандар, ушулар үмүтсүз болбош керек. Ошон үчүн Алла Таала айтты, буларды карап туруп, баргыла, жумшак сүйлөгүлө, мүмкүн кабыл алар. Даи, даават кылган дааватчы үмүтсүз болбош керек экен да эч кимде. Кандай гана жаман болуп кетпесин. Азыр бүгүнкү күндө мына теңирис деген. Бут параст, башка. Үмүт менен Кудай кааласа иманга келер, Алланы таанып калар, ла илаха иллаллахны айтар деген. Мынандай үмүт менен депчи. Кыскасы айтканда, бул кишинин иншалла окуялары өтө эле көп. Азыр сиздерге кыска ушул экөө эсимде келгенден айтып койдум да. Телефондон бузук нерселерди көрүп алам, көрбөйм деп алып, кайра көрүп коем. Кантип нафси менен күрөшсөм болот? Карабаңыз, эрктүү болуң. Өлүмдестен арам нерселерди карабаңыз. Киши көрүп калсаңыз, кайра кайтыңыз, истигфар кылың, тооба кылың, я Алла деп. Кечки тамак жеп атасыз да. Кечки тамакты жебей коюң бир күн. Кичи нафсим накаждать этиш керек, Эртеси күнү дагы ушундай кылып көрөйүн десе, бир күн тамакты жедирбей коюң. Нормальный болуп калат ал. Кичине аз-маз нафсини эме кылыш керек да.
азыр тамактан тыйып алсаңыз, тамак менен накажет этпесеңиз башка кыйын болуп калды азыр. Мен ата-энем менен каяша айтышып, катуу сүйлөп алам. Намазым кабыл болобу? Жандай кылбаңыз. Ата-эне да, каршы айтпаңыз. Сабыр кылып коюп, макул деп коюп, ишти кылып кете бериңиз акыры. Эгерде тилиңиз ушундай чыгып кетсе кармай алма, аркасынан дароо путун кармап өбүңүз. Колун кармап өбүңүз. Кечирип коюңуз ата, кечирип коюңуз апа. Ушундай мен сүйлөп алдым деп. Дароо шыпырып, тазалап, чай берип, сонун лепешка ысыгынан алып келип, наваттан чай кылып, массаж кылып, башына кичине азмаз зайтундан алып алып тарса турса. Макулбу? Вот ошондо анан кийин кайыш айтпагы жакшынакай калат. Алардын да жүрөгү эрийт, соо алабыз, Алланын рахматы түшөт. Эми кызматта эми эбегейси да буякта. Пайдаларычы. Мени Москвадагы жумушка чакырып жатат. Жумушка кирүү үчүн акча төлөйт экен. Кандай деген акча төлөп, пара берип киреб экенби деген мааниде болсо, анда болбой калат. Эми өзүнүн взносу бар, ушунча төлөп, страховка же жана башка болсо, анда бөлөк кеп. Ачыкташ керек да кандай экен. Мен бирөөнү гыйбат кылып алгам. Кантип кечирим сурайм. Мен сизди гыйбат кылганмын десем, өзүмдүн күнөөмдү ачыктаган болбоймунбу? Жок, гыйбат кылып алып да ачыктаган болбойсуз. Барып айтыңыз, мынакей. Урматтуу бир тууган, мынакей, ушу дүйнөдө эле эсептешип алайлы. Мен сиздин артыңыздан гыйбат кылгам, кечирип коюңуз депчи. Ачык эле, ага көп оор эмес. Шайтан так эле кой туруп айтат да. Гыйбат кылдырганда кылдырып коет. Эми кечирим сурамга келгенде сени айтып атат. Ушу ойдон ахиретке кете бер, нормальный сеники деп атат. Сен да ошону угуп, ушу туура айтып атат, окшойт деп экиленип калып атасың. Шектенбей сразу барып туруп айт, эртең жашоо Кудай билет барсынбы, жоксунбу. Жашоого вообще ишенбесең. Барыбыз эле үмүт менен жашайбыз. Бирок качан чакырса чакыра берет ал. Ошон үчүн кимдин акысында калган болсо, дароо мамилени тазалап коюшубуз керек. Бишкекте пекарняга иштөө үчүн санитарный книжка керек. Ал үчүн кан тапшырасың. Жана кан аркадагы авыраттан анализ алат. Анализ алган врачтар кыз киши болсо эмне кылам? Азыр эми анализ алган эркектер деле көп го дейм. Врачтар толтуруш керек, Тапса болот да эркектер. Артында да бар экен. Кечиресиздер. Кыяматта Алла Таала убакытты кантип сарптаганыбызды сурайт. Биздин окуу жана жумушубуз ушул суроого киреби? Конечно кирет. Кыямат күнү Алла Субханаху ва Таала ар бир инсандан өмүрдү кайда өткөрдүң деген суроо бар. Ар биринден. Ошо азыр өмүрү өтө атабы, өтпөй эле турабы? Же мына жерде кайсы? Каяка кирдиңизде? Жумушта болсоңуз деле, так, окууда болсоңуз деле өмүр өтүп атат да. Вот Алла Таала ошондон сурайт. Жумушту так аткарыңыз, зикир дуа менен аткарыңыз, Алладан коркуп аткарыңыз, окууну дагы жакшы окуңуз. Ал жерде арам нерсе, намахрамдардан сактаныңыз. Гусул алгандан кийин жыныстык мүчөдөн уруктук ак нерсе чыкса, гусул бузулабы? Жана кошулгандан кийин дароо гусул алса болобу? Мындайда өзү эң жакшысы туугандар. Гусул алгандан кийин, кошулгандан кийин, же болбосо түшүркөгөндөн кийин туруп бир бошонуп заара кылып алыш керек дагы. Анан гусул кылып жатыш керек. Так, бул эң мыктысы. Болбой калды, экинчиси. Болбоду дегенде колуңузду, оозуңузду, мурдуңузду чайкап анан жатыңыз. Мына бул нерсе. Жөн эле уктасаңыз, анда багымдатка чейин багымдатка чейин туруп, гусул даарат алып жатыңыз. Эми азыркы сиздин сурооңузга. Сиз кошулгандан кийин уктадыңыз. Же болбосо заара кылдыңыз. Мейли, же болбосо бир аз басып жүрдүңүз. Ушундан кийин эгерде гусул алдыңыз да, гусулдан кийин уруктук чыга турган болсо, кайра гусул кайталабайсыз. Түшүнүктүбү? Кошулгандан кийин уктадыңыз эле. Же болбосо заара кылдыңыз. Уктадыңыз, же заара кылдыңыз. Эки болду, же болбосо бир топ басып жүрдүңүз. Андан кийин гусул кылдыңыз да, гусулдан кийин уруктук чыкты. Болду. Ал заарада эле кетет. Эгерде бул үчөө болбосо, кайра гусул алыш важип болот анда. Мисалы, уктаган жоксуз, заара кылган жоксуз. Макулбу, басып нар жак бир баскан жоксуз. Барып эле жуундуңуз тияктан кылып туруп.
кийин уруктук чыгып калды. Анда кайрадан гусул алуу важип болот. Капюшон кийип намаз окуса болобу? Болот. Баш кийимсиз намаз окуса кандай болуп калат? Кээде баш кийимсиз болуп калса эчтеке эмес. Бирок адатка алып келүү макруh болот. Капюшон менен мына биздеги мусулман дүйнөсү бар, мына Марокко, Алжир дегендерчи. Ошолор бурнус деген чепкен кийишет, капюшону бар. Ажылыкка барганда, умрада көрүп калсаңыздар керек. Эркектерди, аялдары деле ушундай капюшону бар да. Ахлул Магриб яакулуна албурнус ва ялбисуна жок, яакулуна алкускус ва ялбисуна албурнус дейт да. Алар кускус деген бир тамагы бар экен, ошону жейт, бурнус дейт, ошо капюшону барды кийет депчи. Аларда ушу адат ушундай. Башты жапса болду, окусаңыз болот. Имамга уюганда ичибизден сүрө окуйбузбу? Жок, окубайбыз. Имамга уюп тапшырып койдуңузбу? Имам жооп берет. Ал-имаму, пайгамбарыбыз айткан, ал-имаму даминун. Факыраатун имам кыраатун лаху. Имам жоопкер, имамдын кырааты аркада ыктыда кылгандын кырааты болуп эсептелинет. Адамдар артыңдан ушак айтса, көңүл бурбаш керекпи? Жок, караңыз. Таптакыр көңүл бурбай койгондо болбойт. Ушак сиздин кемчилдигиңизди айтып атат. Эмне кемчилдигиңиз? Ошону оңдогонго аракет кылың. Анан ошого мындай таасирленип эле ушак менен аркасынан кайра ушак айтышып, каймага чайтышып, андай кереги жок. Мен кече Багымдатка жакын түш көрдүм. Түшүндө өлүм төшөгүндө экем. Келиме айтып жан бердим. Жандын чыгышы жеңил болду. Устаз, өлүм кабыр жөнүндө көп түш көрөм. Бирок кечеги келиме айтканда, кечеги түшүмдө келиме айтканга караганда түш Алладан болдубу? Же убактым жакындап калдыбы? Аян болуп жатабы? Машалла. Эми Кудай кааласа, өзү баарыбыз эле өлүмгө даярданышыбыз керек да. Баарыбызга эле өлүм узак эмес. Бирок мындай түштөр дагы бизди бекемдеп, тазалыкка, динге, иманга, ахиретке, мухаббатка күчөтөт да. Ата-энем, бир туугандарым намаз окушпайт. Эмне кылсам болот? Сиздер дагы дуа кылып коюңуздарчы. Алла таалам иман берсин. Намазга бекем кылсын. Аракет кылыңыз, аракет. Кызмат менен, икрам, сый менен, даават менен аракет кылыңыз. Болот Кудай кааласа. Көп жылдан бери туруктуу кесип таба албай жүрөбүз. Жамаат менен жакшы дуа кылып коесуздарбы? Марат Зулкарнайн дейт. Алла таалам жакшы иш берсин, адалдан иш берсин, бекем иш берсин. Биз мусулмандар башка динге жана башка диндегилерге кандай мамиледе болушубуз керек? Мусулмандар эместерге жакшы мамиледе болуш керек. Бардыгына алхамдулилля боорукерлигибиз. Кур'ан-ы Каримде аят бар да: "Ла яттахиду муъминуна ал-кафирина аулия мин дуни муъминин. Ва ма яфалу залика фалайса миналлахи фи шей илля ан таттaqu минхум туqa." Мусулман адам мусулманды таштап бир кафырды дос тутпасын деген. Жүрөктүн терегинден достошуу кафырларга, мусулман эместерге арналбайт, берилбейт бул. Бирок мамиле кылуу макулбу? Алар менен жакшы мамиле кылуу бул өзүнчө. Бул боюнча мусулман эместер менен боюнча атай даража бар. Муалат, муасат, мударат, муамалат деп төрттө даража айтылат. Муалат деп мына достук бул болбойт. Жүрөктөгү чын достукту, сырды айтуу мындай болбойт. Муасат деп кайгы бөлүшүү, пайда жеткирүү, камкорлук. Бул сөзсүз болуш керек. Бир гана мусулмандарга согуш жарыялагандарга мындай болбойт. Мусулманга согуш жарыялаган эмеспи? Андайларга ушул мамиле. Мударат деп кой. Кудай сактасын, алардан бир корко турган болсоң, же болбосо алардын бир жамандыгынан сактаныш максатында тилдин учунда мен силерди жакшы көрөм деп койсом, булар мейли. Үчүнчү мамиле бул ижара, чогуу иштешүү, соода сатык, алардын фабрика заводдорунда иштешүү, бул мамиле дурус бардыгы.
түшүнүктүүбү? Бирок ошондо дагы жалпы мусулмандарга зыяндары болбош керек. Мектепте суроонун берген себеби, мектепте коом жана адам деген сабактан берген эжекем, силердин ата энеңер мусулман болсо, силер да мусулман болушуңар укуктуу эмессиңер. Силер да мусулман болушуңарга укуктуу эмессиңер деп башты бир аз айлантып коет. Эмне максатка айтып жатканын билбейбиз. Ар бириңер өзүңөр каалаган динди кармасаңар болот. Ар бир дин туура деп айтат. Жок, биздин ишенибиз менен андай эмес. Бардыгына ырайымдуу мамиле кылабыз, жакшы мамиле кылабыз, туура дин бирөө эле. Алла Тааланын акыркы китеби Кур'ан, акыркы пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Чүнкү бир эле дин туура. Биз мусулмандар кимдир бирөө динибизди жамандап же кемсинтип атса, эмне кылышыбыз керек? Унчукпай койсо күнөө болбойбу? Унчукпай койсо күнөө болот да. Куранга асылып атса, хадиске асылып атса, алар менен жаман сөз менен эмес, бирок чырайлуу сөз менен жооп кайтарыш керек турганда. Жөн оозуна талкан салып отурган болбойт. Себеби анан иманыңдын жоктугуна далил болуп калат ал. Ошон үчүн кайсы нерсе Куран, хадис мусулманды мисалы мечитти маскарлабасын. Медресени, Каабаны маскарлабасын. Бул ыйык сезимдерге кол салуу, ыйык сезимдерге мындай бул жаман нерсе бул. Ошон үчүн иншалла мен сизди урматтайм, сиз да урматтаңыз мени. Ошондой эле Куран-ы Каримдин кайсы аяты, пайгамбардын кайсы хадисиби, аны маскарлаганга акың жок. Сен өзүңдүн ибадатыңды кыла бер. Мыналарды жамандаганга акың жок. Сурооң болсо сурооңду бер, жооп беребиз. Чырайлуу мамиле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, жакшылык менен жамандык экөө тең болбойт. Жамандыкты жакшылык жол менен кайтаргыла. Надан болсо салам алейкум деп койсун. Бирок бүгүн коомчулукта андай иштерге көз жумуп койбош керек. Азыркы учурда топурактын түрүн сатышат. Жесе болобу? Гүл бото топурак жесе болобу дейт. Топурак болбойт тургандар. Топурак ол адал эмес. Оруп тияк болгондо ошондойго дагы макру деген айтышат мындай. Атак топурак болбойт. Көпчүлүгү арам деп беришкен. Атак мисалы биздеги минимум муну макрусу бар ал. Кыз бала көзү өтүп кеткен. Ата энесин аласа бересин төлөөгө милдеттүүбү? Жок, ата энесиге да карыз болуп дүйнөдөн өтүп кеткен болсо, бул жерде жаназада баласы ошо мойнуна алат да, анын ошол таштап кеткен мал мүлкүнөн бериш керек. Кыздын мойнуна милдеттүү эмес, бирок берип кое турган болсо, мүмкүнчүлүгү болсо жакшы болот эми. Ата энесине жеңилдик болот деги дүйнөдө. Атак бул дүйнөдө мисалы ата энеси өтүп кеткен карыз эле сен беришиң керек деп доолап аны кыйнаганга бирөөнүн акысы жок. Ал мойнуна алган эмес да ал. Бар эле так. Өзүм Москвада иштейм. Быйыл биздин мектепти бүткөнүбүзгө 10 жыл болду. Ошого классташ балдар үйлөшүп, өзүбүздүн айылга намазкана салалы деп акча чогултуп атканбыз. Ошол нерсе болобу, болбойбу? Пайдасы барбы же зыяны тиеби? Мен бара албайм, бирок акчасын салмакмын. Ушул суроого жооп берип коюңузчу сураныч. Жакшы, эгерде ошондой бир намазкана пайдалуу ишке салым кошуп кое турган болсоңуз, иншалла совабы тиет, эмнеге тийбейт экен, сөзсүз тиет. Кандай жамандыкка салым кошсоңуз күнөөсү тийгендей эле, жакшылыкка анын сөз совабы тиет. Мен бир бала менен сүйлөшүп жүрүп кыздуу болдук. Башында эле нике окуталы десем көнбөй койду. Азыр кызым 2 жаш. Ал бала мамилени үзөбүз эми, түшүндүм, күнөө болбойт дейт. Сураныч устаз, окуп көрүп, жооңузду айтыңызчы. Ал бала да балким сиздин алдыңызда сабагыңызга катышып жаткандыр. Туура кылып атабы дейт. Жок, эми эгерде ошондой адашып мурунку немелерде туура эмес жол менен кошулуп, никесиз, анан кийин бала төрөлүп калып, 2 жаш болуп азыркындай болуп кала турган болсо, нике кыйдырып жашаш керек будан ары. Истигфар тоба менен нике кыйдырып жашаш керек. 7 жыл балалуу боло албадык. Биринчи балабыз эко жолу менен төрөлдү эле, донордон деген башкалардан дегенбиз. Азыр динден түшүнүк алып, кайра кылган болбойт деп түшүндүм. Эмбрионду кандай кылабыз? Алматыда, Заморозкада биз отказ берсек, башкаларга уруксат берилип, башкалар колдонушу мүмкүн. 20 жыл төлөсөк, 20 жылдан кийин жок кылынат дешкен. Экинчи маселе. Азыркы балабыз никеси жок төрөлгөн болуп калабы?
Эмне кылсак болот? Эмбрионду кандай чечим кылсак туура болот? Бардыгы жолдошум уруксаты менен жасалган. Никеси бар семьяга эмизиш керек деп уктук. Ал жагы кандай болот? Баланы өзүм 7 айга чейин эмизгем. Кандай эмизген? Буда сүт чыга барат. Мындай, мына азыркы кээде мындай болот да. Ким кайсы эркектин никесинде болсо, ошо эркектин уругун гана койсо болот. Буну жакшы билип алыш керек. Башка эркектин уругун койгон арам. Ал болбойт. Кайсы эркектин никесиндеби, ошо эркектин же болсо күчү жетпей, же болсо башка, вот ошону бүгүнкү дагы заманбап азыр эме коюп атышпайбы? Уруктукка акырын эмеси менен бар сактап тияк-бияктарын менен. Ошо эркектики гана болуш керек. Кандай болбосун башкалардыкы болбойт. Мен муну түшүнүшүмчө башкалардыкын койгон да. Донордон тияк-бияктап аткандан сөзүнөнчү. Кандай болбосун буга чейинки эми билбей нары бери өтүп кеткен болсо тооба кылыңыздар. Будан аркысын эми таза, туура, Алладан коркуп, тооба менен таза жашаңыздар да. Мен өзүм Бишкекте мамлекеттик кызматта иштейм. Ата энем айылда, бир туугандарым айылда. Аларды урматтап сыйлап алгым келет. Бирок ар дайым барып кабар алганы шарт жок. Же иштен чыгып айылга көчүп барышым керекпи? Жакыныраак бул кызмат дүйнө иштери деп күнөөгө калып кетпейменби? Жок, 6-базар күнү барып туруңуз. Же болбосо мына майрам күндөрү деп мамлекеттин тарабынан кызыл белгилеп койгон күндөрү бар. Ошо отпуска дегениңиз бар. Отпуска да бербесе андай иштин кереги жок андай. Ата энени да карап, тууганчылык менен да мамиле кылыш керек. Ата энеме базардан эт сатып албагыла деп бир кой сойдуруп берип коебуз. Союлган жандыктан коңушу колонго бөлүп бергени милдеттүү болуп калбайбызбы? Жандыкты малчылардан сатып алабыз. Жок, милдеттүү болбойсуң арал. Эч кандай милдеттүү болбойт. Атам арак ичет. Көп жыл болду. Апамдын ден соолугу кетип иштейт. Үй бүлөнү жалгыз камсыздайт. Кыздар турмушка чыгып кеткенбиз. Апам бир күнү нервтен инсульт алып калабы деп коркобуз. Акыркы убакта көп давлениясы көтөрүлүп, ооруп калат. Атам карабайт, ичкиликтин арты менен жүрөт. Дааватка чыгып келди. Мүнөзү да татаал, апамды езип салат. Түнкүсүн да уктайбай сүйлөнө берет. Ажыраш десек күнөө болбойбу дейт. Эми бул эми чоң ата чоң эне болуп калды да булар. Эми кантип ажыраш дейсиңер? Анан көрөк атаңарды оңдогонго аракет кылгыла. 3 күнгө дааватка чыкса, алхамдулилlah, кичине болсун дагы кадам таштаптыр. Жакшы ниет менен дагы 3 күндөн берип 40 күнгө алып чыгып, иншалла жакшы ниет менен ажыраш деп айтпагыла. Сабырдуулук менен эми туура эми езип тияк-бияк неме болсо кабар алып тургула. Кабар алып тургула. Ассаламу алейкум. Устаз, Зулкарнайн Искендер деген пайгамбар болгонбу же падыша болгонбу? Жок, бул Ал-Искандар Зулкарнайн бул салих бенде болгон. Падыша болгон деп айтат, кээ бир жерде падыша болгон эмес дейт. Кандай болбосун салих бенде болгон. Пайгамбар болгон эмес. Нух алейхиссалам канча жыл жашаган? Нух алейхиссалам 950 жыл коомунда дават берип турганы анык. Калгандары ал анык эмес. Канчага жетти, мисалы 40 жылда пайгамбарчылык берилет дейт. Андай кошо турган болсо 40, 50, 990 болуп калат. Андан кийин тофан суусу болгондон кийин дагы бир топ жыл жашаган да Нух пайгамбар. Анан дүйнөдөн өткөн. Ошонун бардыгы ал анык келбейт алчы. Бирок Кур'ан-ы Каримде ушул келет, 1000 жылдан кем 50 жыл ошончо өзүнүн коомунда туруп, Аллага чакырып, таухидке чакырып турган да. Динге чакырып турган. 950 жыл. Муктаждык үчүн котормочу болуп иштесем болобу? Илимди дүйнөгө иштеткен болбоймунбу? Жок. Котормочу бул дагы сервис, бул дагы кызмат. Акысын алсаңыз болот. Спорттук тамак аштарды ичсе болобу? Протеин гейнерлерди. Буну карап көрүңүз. Курамында арам нерселер жокпу? Бир. Экинчисинен сиздин ден соолугуңузга барып туруп зыян бербейби? Мээге, жүрөккө жана башка жерге. Азырго булчуңузду чыгарып берди, сонун кылып. Анан бир 10 жылдан кийин тепсе, туурабы? Жүрүп бияк иштебей калса кыйын да. Деп жүрсөң, бирок бияк иштебейт эчтеке. Муну да иштебесе кыйын да. Ошол жагын караш керек. Азыр көбүнүн мээси бул жакта эмес, бул жакта болуп калган учурда. Ошондой мээден сактансын. Менде мындай суроо бар эле. Кандай дейт? Жаңы төрөлгөн баланын чачын граммына жараша күмүш берилет экен.
каражатын жетпей жатса, бербей койсо, анан акыйка өткөрбөй койсо, кой сойбой койсо болобу? Же балага зыянбы? Жок, туугандар, динибиз жеңил. Бүгүн мүмкүнчүлүк жокпу? Кой сойгонго эч кандай күнөө болбойт сизге. Мүмкүнчүлүк жок кой. Бул кайсыга? Сүннөт амалы мүмкүнчүлүгү бар. Уул балага 2 кой, кыз балага 1 кой деп мүмкүнчүлүгү барларга. Ошо динибиз алхамдулилля жок нерсеге деле мойындатып милдеттендирбейт. Устаз жолдошум урат. Сени уруп тарбиялайм дейт. Кайша айтсаң эле өлтүрүп коем деп. Ушул шариатка туура келеби? Алла бар десем, мен өзүм жооп берип алам деп. Урушсак эле мен сенден нааразымын дей берет. Ажылдап кечке деле уруш чыгара бербейм. Жакшылык иштерди көп кылат. Ошону менен жуулуп кетет деп ойлойт. Менин деле сүйлөшкө акым барбы? Сүйлөсө каяша кайтарбай аузу биллахи минаш шайтанир раджим деп ыйласам, ыйлаба дейт. Колобка караба деп урушат. Колобка деген экен. Аял назик жан десем, гилтейип турасын. Каягың назик деп жаман сөздөр менен сөгөт. Зулум туугандар. Истаусу бин нисаи хайра. Пайгамбарыбыздын осуятын унутпайлы, урматтуу эркектер. Пайгамбарыбыз коштошуп аткан ажылыгында атайы эркектерге кайрылып айткан. О эркектер, кыямат күнгө чейин келе турган эркектер, күчүнө таянган эркектер. Менин тарабымдан аялдарга жакшы мамиле кылабыз деген осуятты кабыл алып койгула. Булар ийри кабыргадан жаралган. Түздөйүм деп аракет кыла берсең, бейиштик аял кылам депчи, сындырып аласың. Болбойт андай. Кыйшыктыгы менен сабыр кылып жашагыла деп пайгамбарыбыз айтып койгон. Ар бир аялда өзүнүн жараша кичине кемчилдиги болот. Ошо кемчилдигине сабыр кылып жашоону өткөрүш керек болот. Мына зулумдук. Анан жакшы иштерди кылсам эле кечирилип кетет, кечирилбейт. Адамдын укугу бул. 10 мечит салыңыз. 100 суу чыгарыңыз, кудук чыгарыңыз. Бирок аялды урганыңыздын ал күнөөсү менен алар кечирилип кетпейт, билип коюң. Таң атчак тең Куран окуп чыгыңыз. 4 ай бериңиз даватка, ажылыкка барыңыз. Аялга кылган зулумдугуңуз кечирилбейт. Ал бенденин укугу, ал бөлөк нерсе ал. Ошон үчүн алданып калбайлы да, мындай кылбайлы тақсырлар.